Oğlanların içürünlerdi. Geyt. Allah'ın uluq gününde otar, bari memlekinde bari ıslasa olsun. Yaxşına ol, koy, ömürlü ol, kuşlar, balдар, turp, kumurtsa bari desin, ha? Mына ушул бүгүндөгү жылда салт болуп калгандай биздин көчөтөгө турган күнүбүзгө келип жеттик. Ошо Тайдисван менен машыккан адамдар 9-апрелде бул дүйнөлүк майрам деп койсок болот. Себеби бул ошо Тайдисванды ойлоп чыгарган Чижан Санфен деген адам ошо 9-апрелде 1247-жылы 9-апрелде туулган да. Анан ошонун туулган күнүнө карата урматына ошо жылда биз ушул искусство менен машыккан адамдар майрам кылып келишет. Ошол майрамдын алдында биз жылда ошо салт болуп калгандай, ошо биздин Медер Бишкек деген агайыбызга мен ушунчалык азыр пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетем да. Себеби бизге ушундай сонун ишти бизге салт кылып бизге калтырды да. Азыр Медер Бишкек агайыбыз Бишкекте. Анан биз мына Ош шаарында ошол агайыбыздын ишин аркалап, ошол кылган нерсесин калтырбай ушул убакка чейин келатабыз. Ошол сооп табабыз деп көчөт тексең ушунчалык сооп табасың дейт да. Бир эккен дарагыңдан дейт, мөмөлүү дарактан бир ууру келип жесе дагы дейт. Ууру алып жеген болсо дейт, ууру күнөөсүн ала берет, бирок дейт жегендиги үчүн сообу сага жазыла берет деп айтылат экен да. Бир чымчык келип жесе дагы дейт, сообу сага жазылат дейт да. Ошон үчүн биз дагы ошол жылда ошол көчөт эгип ошо сооп табабыз деп ошол жалпы эле ошо Нур Тайдис залындагылар, жалпы эле ошо Ош шаарындагы Тайдисван менен машыккан адамдар ошол көчөт сатып алышып өздөрү. Анан ушинтип жылда эгебиз. Ошол быйыл жылдар мектептерге, ишканаларга барып экчи элек. Быйыл ушул Бабур атындагы мектеп ушул жерге быйыл эгип атабыз. Бир аяк буягы бир азыр 70 көчөт алып келдик. 70 көчөт алып келип бир ар кандай мөмөлүү дарак, өрүк, алма, жаңгак, килес, ошого окшогон мөмөлүү дарактардан эгип атабыз. Ошол мөмөлүү дарактарыбыз ушул жердеги жашаган, ушул жерде иштеген адамдар ушу мөмөлүү даракты жакшылап карап берсе, ушулар мөмөлүү дарак кийин мөмө байлаган болсо, ошо сообу ушул жердеги машыккан, ушул жерде ошол биздин залыбызга ушул ооруп, ден соолугуна байланыштуу да келгендер бар да. Ошолор дагы ошо сооп табалы, ошо сообубуз Аллахка, кылган сообубуздун баардыгы Аллахка өзүбүзгө жетсин, оору суркабызга дагы шифа болсун деп ошо Кудайдан тилеп ушундай иш-чараларды өткөрүп келишет. Ошол мөмөлүү дарактан ушинтип кийин соопторунун баардыгы ушул жерде эгип аткан жалпы жамаатка Кудай жеткизсин ошо сообун. Ушул жердегилердин баардыгына иштеп ушинтип көчөт эгип атат. Баардыгына ден соолук каалайм. Өмүрлөрү узун болсун. Дайым ошо сооп иштерди кыла беришин каалайт элем. Бир айдан өтүп калды келгениме. Негизи ошол белимде эңкейип тура албайт элем. Мен белим катуу кармап калат эле, катуу ооруганда чыдабай калат элем. Анан кийин келгенден бери канча бир жума өткөндөн кийин мен унута баштадым белим ооруганын, чынын айтсам. Анан кийин чын эле белим ооруп атабы, оорубай атабы деп текшерип коем өзүм азыр кармалапчы. Анан кийин буюрса жылыш бар, бир айдан өтүп калды. Мен дагы баягы аябай кызыгам ушундай нерселерге, өзү бала кезден эле кызыкчу элем. Буюрса калтырбай келем деген ниетим бар. Анан мындай кайрымдуулук иш-чаралардан өткөрүп турабыз деп айтышат эле. Кайрымдуулук иш-чарада дагы катышып калдым. Буюрса баардык эчтекеңизден калбай келем деп сөз берип келип атам. Бул жака дагы катышып, эртең дагы кечиндесе оза чарга дагы катышып, буюрса калтырбайбыз, элдин баарын чакырамын. Себеби баарыбызда эле баягы оорулар бар. Бала кезден баштап баягы калыптанып калган оорулар ошол бир 40-ка барганда баары бир мындай козуй баштайт экен. Ошол оорулардан арыласыздар, жашырасыздар. Сонун экен, келиңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүн Алланын улуг күнүндө, Рамазан айында, шону менен тең бүгүн дин тайзи күнү менен барабар болуп отурат.
ошого мен ар дайым ушул Медер агай, Нурасан агай, Алтын агай ушулар жыл сайын өнөкөт кылып биринчиден көчөт отурубуздан баштайбыз. Мына мага 5 жыл болду, 5 жылдан бери көчөт отургузабыз. 9 апрель күнү тайзистер акча топтоп ушу мөмөлүү дарак сатып алабыз. Агайлардын ушу немеси менен, колдоосу менен. Бүгүн биз биринчиден ошо 9 апрелдин башталышына, майрам күнүнө Бабур мектебине көчөт отургузуп атабыз. Баардык агайлар ошо тайзиге катышкан окуучулар менен биригип күн дагы аябай сонун болуп атат. Ушу мөмөлөр Бабур мектебине отургузуп атабыз. Бабур мектебинде ушу окуучу баардык 5 жылдан бери ушундай мектептерге эмелерге отургузуп келатабыз. Себеби мөмөсүн алганда окуучулар ошо канча адам жесе ошончо сооп болот деп ушул ишти башташкан. Анан кийин мен эмне дейт элем, 9 ушул өнөкөттү, ушул тайзини ушу мектептерге баардык эмелерге Кыргызстанга жайылсын деген ойдо бар. Бул жерде жашың өткөн сайын омурткаларыбызды, ойду баардыгын ушу тайзи көп жардам берет да, эмеси дагы. Анан эмне дейт элем, бүгүн 9 апрелге карата баары агайларды, тайзи сүйүүчүлөрдү куттуктайбыз. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Келечекте дагы ушундай көп окуучуларды, көп өздөрүнүн тайзини өнүгүп өстүрө берсин да, ошо каалайт элем. Баардык жакшылыктар болсун, эли журтубузга тынчылык, аманчылык болуп, ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрө бергин деп каалайт элем. Быйылкы мөмө дарактарды экүү боюнча акциясы биздин мектепте өтүп жатат. Бир канча жылдардан бери ошондой сооптуу ишти демилге кылып чыккан ошо борборго чын ден соолук иштерине ийгилик каалайм. Быйылкы жылда бизди Бабур атындагы мектебибизге 70 туп мөмөлүү дарактарды алып келишип, өз колдору менен эгип тигип кетишип атат. Ушул мөмөлдүк дарактарды чоңойтуп, буюрса мөмөлөрүн алып жеген ар бир сооп ушул борбордун ар бир кишисине тийсин. Илахым ошондой улук күндөрдө жакшы бир демилге менен чыгышты. Чоң рахмат. Ойлойбузки мындан ары бизди ушул мектебибиз менен борборду ошондой сооптуу иштерде чогуу иштерибиз дагы кайра болот. Чоң рахмат. Жакшыям барсыңар.